Замандаштар, мына ушул ашканага келгенде эле кесиптешимди таппай эле калам да. Көрсө ашкана бурчуна кетип калат. Дароо эле курсак ачып турат да. Ооба, анткени биздин ашканада ар дайым сонун коноктор келип, мыкты даамдарды жасайт. Бүгүн болсо балдардын урматына сонун таттууларды жасап жана аларды кооздоп көрсөтүп бериш үчүн атайын ашпозчу, фуд-блогер, кондитердик блогер десек болот. Биздин ажайып коногубуз Курманжан Мамырбекова келип калды. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Курманжан, гутман таң. Маанайыңыз кандай? Аябай сонун, саламатсыздарбы. Ооба, бүгүн эми баягы майрам, балдардын эл аралык күнү, өзүңүздүн 4 кызыңыз бар дегендей, абдан сонун таттууларды кооздоп алып келипсиз. Бүгүн биздин эфирден эмнени көрсөтүп бересиз? Эмнелер даярдап келдиңиз? Бизге эмне жаатына жардам берели кесиптештикөбүз. Бүгүн балдардын майрамы болгондугуна байланыштуу атайын кенже бар жасадым бул жакта. Анан атайын бул капкейктерди кооздобой алып келдим. Азыр ушул капкейктерди кооздойбуз. Атайын балдарга жеген ылайыктуу болсун деп ушул нерселерди жасайбыз. Негизи эле ушул азыркы балдар кандай кооздукту жакшы көрөрүн билебиз, бирок кандай даамды жакшы көрүшөт алар. Көбүнчө эмнеге басым жасашыбыз керек? Азыркы балдар негизи башка балдарды билбейм, бирок менин үйүмдөгү кыздарым особенно ушул капкейктерди аябай жакшы көрүшөт да. Канча берсең деле ошону жакшы көрүп жей беришет. Капкейктин жасалышы мынакей замандаштар сиздерге көрсөтүп коеюн. Атайын мынакей формочкалар коюп келген экен. Айта кетсеңиз, курамына эмнелер кирет рецепт менен бөлүшүп. Бул деген эң оңой жасалган жолу. Сливочное масло, сахар, сүт, жумуртка, андан кийин un, какао кошулат. Агына какаону кошулбайсыздар, татымына жараша. Ооба, татымына жараша болот. Ал эми кремине болсо, творожный сыр, сливки, анан сахарный пудра кошобуз. Абдан жакшы. Келиңиз бир коздоп көргөнгө аракет жасайлыбы анда? Анда муну мен сизге берейин, Назиречи. Атайын кремди даярдап келдим, бул жакта убакыт албас. Буну кандай жасалат крем? Азыр мен сизге көрсөтүп берем. Мына. Катуу баспаш керек да, басса үстү жалпайып калат. Мындай эле кылып туруп, мындай кылып коесуз. Жасап кой. Курманжан, өзүңүздүн 4 кызыңыз бар экенсиз. Ушул кыздарыңызга таттууларды бат-баттан бышырып берип турасызбы? Ооба. Аябай эле көп суранышат мага. Туулган күндөрүндө, андан кийин жөн күндөрү деле заказга жасаганда ошондон арткан продуктыларга сөзсүз түрдө жасап берем. Бул таттууларга болгон сүйүүңүз качан жаралды? Же өзүңүз таттууга жакынсызбы? Ооба, өзүм аябай таттууну жакшы көрөм. Анан айымдар көбүнчө эле билесиздер да, декретте отурганда ошондо пайда болду. Биринчи кызымды төрөгөндө эле кызыгып баштагам, бирок кайра жумушка чыгып кетип, анан калып калганда, азыр эми 4-үнчү кызымды төрөгөндөн кийин кайрадан жандандыра баштадым. Ооба, кайрадан кызыгып. Мисалы үчүн көп ата-энелер бар го, кесиптеш, жанагы таттуу болгон бергенге болбойт, баланын тиши жаңы өсүп келатат, балдар көп таттуу бербеш керек деген кандай карайсыз? Же атайын балким шекерди азыраак саласызбы? Негизи таттуу шекерди деле азыраак салбайм. Таттуу көп бербегенге аракет кылган ата-энелерди деле түшүнөм. Эми алар балдарын ойлойт да. Бирок бул бардыгы натуральный азыктардан да, ошондуктан. Ооба, баасы да жогорураак, анан бул жерде растительный эч нерсе жок, ошон үчүн балдарга андай деле өтө зыян эмес. Ошо деле жоктур. Сахар эле зыян болбосо, калганын кесиптеш көргүлө. Тамдап көрбөйсүзбү? Биз бул жака метип эле, коздой берели. Мырзалардын эмесине мындай маанайын көтөрүш үчүн жакшы тамак жасап бериш керек да. Биз деген 3 саат эфир алып барабыз, кесиптеш маанай абдан жакшы болуш керек, ошон үчүн дамдап көрүңүзчү кандай экен. Муну баягы тийгенден коркот экенсиң, ошон үчүн телекөрүүчүлөргө көрсөтүп коюңчу, караңыздарчы, кандай кооз, кандай даамдуу. Сиз таң эрте табит ачып салдыңыз го. Курманжан, айтсаңыз, бул мынакей розовый түстөгү болду. Анан буга кантип коштуңуз? Мисалы үчүн бизди көрүп жаткан айымдар айтышы мүмкүн да, мына үстүндөгү кремин кантип жасады депчи. Бул деген творожный сыр, сливки, сахарный пудраны эле баардыгын чогуу салып туруп, миксер менен аралаштырып коебуз. Анан кааласаңар краска кошсоңор болот, кааласаңар кошпосоңор болот. Эгерде балдарга зыян кошпош керек десеңер, анда ак боюнча эле коздоп койсо болот. Кремин ушундай эле кылып коебуз. Анан мен мындай шоколадтан ар кандай формаларды жасап келгем. Эми кааласа коздоп койсо болот да. Ошол коздуктарды көрсөткүм келип турат. Карап көрүңүздөр, мынакей эркек балдарга ара, бул жакта кирпич, кыздарга топ чүжүрөт. Сиздики көк түстүү экен, демек ал мырзаларга арналган окшойт. Мынакей бул айымдарга. Кааласаңыз коздосоңуз болот, Назиречи. Булардын монусун коюп коебузбу? Мындай кылып коюп койсо болот да, балдарга атайын. Бул жерде мишкасы бар. Буну атайын бир караңыздар. Буну шоколадда эритип эле формаларга коюп, ушундай формаларга келтиргенбиз да. Караңыздарчы кандай.
баардык нерсе мындай аракетке анан көңүлгө жараша да, эмнени гана кылса болбойт эмески. Үй шартында. Өзүңүз эне катар айтсаңыз, 4 кызды тарбиялайт экенсиз. Бала тарбиялоодо кандай акмалар колдоносуз? Кандай бир кеңеш менен бөлүшүп кетесиз? Негизи ар бир бала ар кандай экен да. Мисалы үчүн бир эле балалуу болсоң, мындай кылсам туура болот деп ойлой бересиң, бирок кийинки балдар төрөлгөндө уже ал метод иштебей калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн азыркы кеңешим азыркы апаларга негизи балдарды угуш керек экен. Эң негизи сүйлөшүш керек, балдар менен көбүрөөк сүйлөшүп, оюн угуш керек экен да. Негизи бизде көбүнчө оюн укпайбыз го. Ошон үчүн көбүрөөк балдарыңар менен сүйлөшүп, оюн укула деп кеңеш берем. Анан менин бир кыялым бар болчу, ушу таттууну өзүм аябай жакшы көрөм. Анан бир таттуудан күрөктөп жебесимби дедим да. Мынакей колумда күрөк. Мен даамдайын да, анан бир досубуз келип калыптыр, аны тосуп келейин. Карап көрүңүздөр. Биздин куту студиябызга Айлин деген кыз келип калыптыр. Кесиптешиз барып тосуп, сүйлөшүп келиңиз. Ага чейин биз сиздерге дагы таттуулар жасап турайлы, э? Даамдап көрөлү, кандай экен? Кененирээк көрүп жасап тургуздар. Ошого тиги лопатка. Ошо менен урматтуу телекөрүүчүлөр, трайфл. Ошол. Ооба. Шубин атындагы музыкалык мектептин 1-классынын окуучусу бүгүнкү майрамдык маанайды бөлүшүп келди. Айлин Муратованы чакырып алалы. Ай, салам Айлин. Кандай жакшысыңбы? Майрамың менен куттуктайм. Кел сага сонун орун даярдап койдук. Комузуңду мен кармап турайын. Майрамың менен атенен куттуктадыбы? Белек алдыңбы, жа белекке жетише элексиңби? Бүгүн аласың да? Ооба. 1-классты бүтүп аткан турбайсыңбы? Жок. Окуп атасың? 3-классты. 3-класты. Ой, Азамат, комузду жакшы чертип үйрөнүп калдыңбы? Ооба. Кимдер сабак берет? Эжелериң, мугалим эжелериң кимдер? Чолпон Жумудиловна. Комузда канча көп билесиң? Көп. Көп, э? Үйдөгүлөр үйгө келгенде да суранабы, Айлин, бизге комуз чертип берчи деп. Ооба. Аны чертип бересиң, э? Ооба. Ой, Азамат, бүгүн кандай күү чертип бересиң бизге? Жаштар марш. Жаштар маршына муну канча болду үйрөнгөнүң? Жума. Бир жумада эле үйрөнүп алдың, э? Батылы, ой, Азамат. Кийин чоңойгондо ким болосуң? Чоң комузчу болосуңбу же башка кесипти тандап аласыңбы? Билбейм. Азырынча ойлоно элексиң, э? Ооба. Кийимиң да сонун экен. Ким даярдап берди? Мама. Апаңбы? Ооба. Ал сени алып келдиби же телевизордо сени көрүп атап үйгө туруп алып? Көрүп атат. Анда салам жолдоп койбойсуң, тигине күйүп аткан камераны калап. Мен баарыңарга салам жолдойм деп. Достор, майрамыңар менен деп. Майрамды жакшы көрөсүңбү? Ооба. Бүгүн каяка барып майрамдайсың? Билбейм. Билбейсиңби? Анда Замана студиясынан чыгып алып, Борбордук аянтта сонун майрам болот экен. Ошого бар. Досторуң менен майрамда, анан таттуулардан көп жа. Биз бир аздан сага атайын сонун таттууларды камдап койдук. Таттуу жейбиз, ага чейин анда сен алып келген күйүңдү укпайлы, жүрү сахнага чыгып ал. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин кичинекей досубуз Айлин Муратова камдап келген сонун музыкалык чыгармасын даярдап кетиптир. Анда отуруп ойноп берсин.
Айлин, мен да аябай комуз үйрөнгүм келет да. Мен да үйрөнсөм болобу негизи? Ооба. Бат эле үйрөнө аламбы? Ооба. Анчы эмне кылыш керек? Кечке мугалим берген тапшырмаларды аткарыш керек да. Анан ошондо жакшы комузчу болом, Анан экөөбүз дуэт чертебиз, комуз. Ай, Азамат, сонун черттиң, эми сага сонун таттууларды камдап койгонбуз. Жүрүп таттуу жеп келебиз, Үйдөн таттуу жасайсыңбы сен? Жасабайсыңбы? Анда үйрөнсөң болот. Мына Курманжан эже. Курмантан, кандайсың? Кел бул жака, кел бир мүмкүнчүлүк. Жерге. Же ортого кел, алайын деп атасың, эң ортого. Көрсүңчү. Кичинекей коногубуз. Айлин, кел өт жака. Сонун кийинип кеттир, таланттуу. Кандай таттуулар? Сен өзүң таттуу жакшы көрөсүңбү жегенди? Кандай таттууларды жейсиң? Шоколадпы? Кандай шоколад жакшы көрөсүң? Кара, кайсынысын тандап беребиз? Жагат, көрчү. Кайсынысы сага жагат? Мында кичинекей күрөгү да бар экен, атайын болгон экен. Мында монтуп жеткенсиң. Кайсы жагат айтчы сага? Эчтеке жаккан жокпу? Уялып атасың го. Могул жегенде аябай удобный балдарга ушундан бери. Эмдейсиң? Дамдап көрсөң. Кана дамдап көрчү, көрөлү. Сенин оюң биз үчүн абдан маанилүү, Айлин. Сен бизге кушуп же. Бизге баа коюшуң керек да. Кана? Кандай экен? 2 деген баа коесуң же 5 дегенде? Кандай экен дамы? Чындыгы дегустатор болду го. Мен өзүм коркутам азыр. Жок, кандай болот экен деп. Айлин, кандай экен, сизге жактыбы? Ооба. Дамы кандай экен? Таттуу. Таттуу экенби? Мындай таттууларды апаңыз бышырып берип турабы Айлин үйдө? Курманжан, мынакей дүрдүйүм бизге таттуулар менен келипсиз. Учурдан пайдаланып бизди көрүп жаткан ата энелерге бөбөктөрдү куттуктап коюңуз. Бүгүнкү бөбөктөр, бардык бөбөктөрдү бүгүнкү майрамым менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ар дайым асманыбыз ачык болсун, балдарыбыздын келечеги кең болсун. Ата энелерибиз ошо балдардын бактысына аман бололу. Биз дагы бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен. Замандаштар, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Курманжан айымга, футблогерге терең ыраазычылыкты билдиребиз. Мына караңыздар, дүрдүйүм адам кичинекей нарселердин көз жоосун алган сонун таттуулар менен келген экен. Дайым ушундай сонун таттуулар менен биздин эфирибизге келип туруңуз, бизди укугандарып. Айлин, сизге жактыбы? Кесиптешим Нурдөлөт байкең сага чай демде коюп койгон. Чайыбыз кайнап калды, анда чайы менен таттуулар менен отурайлы, Кандай дейсиң? Шашпай элесиңби? Шашпай эле, Шашпай. Айлинге да кеңешибиз бар, жана кириешке, зыяндуу нерселерди жебей, биздин бадырактан да сага белекке беребиз. Карачы, кандай сон. Маанайың жакшыбы? Азамат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай достордун маанайы жакшы болсун. Ал эми маанай тартуулаган биздин алтын колдуу апаларыбыз бар болсун. Сизге өзгөчө ыраазычылык сапарыңызды улантабыз. Бизден алыстабаңыздар.